соолуктун баарын акча салган силер алдыңар. Дүйнө жүзүнө биз рекорд коюп салдык да. Мен муну изилдеп чыктым, себеби дүйнө жүзүндө бул нерсе болду дейт да. Даже Америкада же бир башка жактарда негизи Аскар башында болуп берди да, баарын башындачы. Кыргыз элинин бар экен, негизи ушундай биринин артынан бири эле өчөшүп эле келип, Алла ыраазылык үчүн берип атты, толтура машина бергендер болду, 7 сом берип атты да. Хамзага депчи. Бирок кулак менен сүйгөндө ал барып эле ар кайсы менен мындай жата бербейт да. Мисалы Асландын атасы мага байланышка чыкты. Одам бергем, что Хамза бүтсүн, анан иншалла Асланга дагы аракет кылабыз. Бир киши келип эле Атта Кулбай экөөбүзгө 2 миллион сом акча таштап кетти жөн элечи. Кыргыз элине ишенем, уже бүгүн Асландыкы да жабылып калат. Уже байканды баштай берсек болот экен деп. 214 миллион бул 3 сутканын ичинде, ровно 3 сутка, 4 сутка эмес. 3 сутка толук. Уже чогулду да. Андан сырткары дагы 5-6 машина, еще канчалаган буюмдар. Медийный инсандардын бирөөсү дагы чакыруу менен келген жок. Каждый второй биздин энелердин күбөсү жок да. Бир дагы такси блогер жок эле. Макет, туугандар, баягы жыластабыз. 18 март Асланга жардам деп, энелерибизден ошо өздөрүнүн силер чогулттуңарбы өзүңөр? Иә. Канча күн, канча жыл чогулттуңар? Примерно. 6 жыл? 6 жыл бою чогулттур. Туугандар, Аслан ийнисине деп 6 жыл бою чогулткан. Дагы жанагы 2 жаш эгиз кыз экен. Ошондон копилкасын берди, барып алып кеттим. Могу офисиме алып келип таштап кетти. Дагы жаш бала. Анан дагы бирөө подписчик 3000 сомду тапшырды. Салам жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бул Жылдыз Тайм рубрикасы. Бүгүн дагы буюрса жакшы маек куруу алдында турабыз. Жалпыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун дейли. Бүгүн бизде конокто Бека. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Дал ушундай алтында убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Себеби бүгүнкү күндө эл үчүн, жалпы кичинекей наристелерибиз үчүн Ополтоодо эмгек кылып жаткан учуруңуздар. Алгач ден соктор жакшы. Барыбыз жакшы, Аллага шүгүр. Азыр эми эмнелер Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Мен алек болуп атасыздар, жыйынтыктар кандай болуп атат? Себеби эң мыкты активист катары сизди көрүп алып, анан кийин чакырган учурубуз да. Азыр жыйынтык боюнча баары жакшы. Анан эмне алек бул ошол мисалы бул жерде азыр алектенгенибиз, мисалы Аскарга, Атта Кулбай экөөбүзгө же дагы ошол жерде жетекчилер. Эми ал жерде үчөө амир сап болуп шайланган. Ошол Аскар, анан Атта Кулбай экөөбүз и Баха Семерка. Эми аларга связга чыга албаган элдер, баягы мени тааныган элдер мага чалышып, подписчиктерчи, буну берет элем, тай берет элем, мончо 100 000 акчам бар эле, 30 000 акчам бар эле деп картын алып кетсеңер болот дейт. Эми баягы бошо тургунча пока ошол жактабыз да. Алып кетип, жеткизип берип аманаттарынчы. Ар бирөөнүн видеосунда. Ошол эле бир аз болсо да салым кошолу деп. Эң таң калыштуусу бул мисалы үчүн эмне үчүн дал ушул оору менен ооругандарды тандап алдыңыздар? Себеби мен дагы ушул кайрымдуулук боюнча көп жылдан бери жүрөм, бирок атына тилиң келбеген оорулар көп да. Негизи именно бул эле кайрымдуулук эмес. Эми көрсөңүздөр, мен постоянно бул менен уже 1 жылдан бери кайрымдуулук менен иштеп келем. Аты жок киши фондум деле бар. Жалгыз бой энелерге жардам берипчи. Бул жерде кандай чыгып кетти бул резонанс. То есть башында мага просто эле WhatsApp группадан
Руслан эменин атасы ошол наклейка чаптаганга суранып калат да. Просто элечи. Мен ошол бир базаны алып туруп эле биз постоянно таксистерди баягы өзүнүн фит клуб, саната клуб, ошондой эле Яндекс такси группалар бар, WhatsApp группаларчы. Ал жерде уже 5-6 миң адам бар да. Мен өзүм түшкөн группаларда. Анан ал жактарга эле резко жазып, анан эфиримди ачтым. Таксистер келип келе наклейка жагынан акча бере албасак да, наклейка жагынан деп мындай колдоо көрсөтүп коеюн дегем. Ошол жерге бир 60-70ге жакын машина келди. Саната клубтан келишти, өзүмдүн такси коллегаларым, группаларым, өзүмдө такси паркым бар, ал жактан келишти. Келишип эле анан эфир ачык, эфирде көрүп келип атышты. Анан Аскарга өтө терең ыраазычылык. Башында ушул негизи Аскар башында болуп берди да, баарынын башындачы. Ошо анан Аскар эфириме кошулду. Ошондон кийин уже чоң резонанс кетти да. Эртең каякта кылабыз, Анан ушул Аскардын офисинде кылабыз. И болду, ошол жерде уже чыгып кетти эртеси күнчү. Аябай чоң резонанс жаралып кетти. Ошондон кийинчи. Ошол анан ушул менен эми кыргыз элим бар экен. Негизи ушундай биринин артынан бири эле өчөшүп эле келип, ал ыраазылык үчүн берип атты. Толтура машина бергендер болду. Толтура да, аябай элечи. Мына кече күндө угуп атсыздар. Бир киши келип эле Аттакул Байкебизге 2 миллион сом акча таштап кетти жөн элечи. Атын деле айткан жок, башка деле кылган жок. Мага деле канчалаган? $100, $200. Камера тартып алайын десем, жок, өзүң тарт, мен тартпа. Просто деле качып кетишет да, камераны көргөндө элечи. Ошончалык ыраазы болдум кыргыз элине. Ошол бул оору ушундай болуп чыкты. Эми ошондой болуп резонанска жаралып кетти. Андан кийин биз ошондон кийин эртеси күнү кызмат кылып, анын эртеси күнү уже аттанып Ысык көл шаарына аттанабыз. Тез кабар, анан мен ошол Ысык көлгө шайланып калып, көлдү бүтүрүп келиңиздер депчи. Команда балдар менен ошо эме менен Ысык көлгө чыктык. Тез кабар командасы эмеде калышты, балыкчыдачы. Биз Караколго кеттим мен дагы балдар менен. Ал жактан ошол Аслан инибизди көрүп калдык да, анан комментарийде деле аябай көп да. Миңдеген адамдар мага жана личкага жазгандар, WhatsAppка жазгандар аябай көп. Ошо Аслан деп жазып калышты. Ошол кезде Ысык көлдөн, Караколдон Хамзанын сборун чогултуп, аябай чоң сума чогулду Ысык көлдөн. Анан отчеттор тапшырган кайра келе жатсак, ошол күнү Асландын атасы мага байланышка чыкты. Ошо атасы байланышка чыгып, анан кодам бергем, что Хамза бүтсүн, анан иншалла Асланга дагы аракет кылабыз депчи. Эми наклейка жагынан акча бере албасак да, наклейка жагынан жалпы Кыргызстан таксистерин ушул наклейка чаптаттырып элге резонанс кылганга толук эми күч кубат жетет, колубуздан келишинче да. Азыркы учурда Хамзаныкы жабылды, Асландыкы канча бөлүгү табылып калды ошо? Асландыкы, Хамзаныкы бул жерде ал жерде эми 5-6 машина деле бар эле, башкалар жана сатылбаган дагы буюмдар бар. Элдер алып келип буюмдарды машинадан таштап кетип атат. Ошондон сырткары 214 миллион чогулду деген. Эми толук маалымат только Аскар билет. Толук маалымат ошол жак. Мен просто билгендеримди айтайын. Анын 170 миллиону Хамзага бөлүнүп берилет. Калганы Асланга бөлүнүп берилген. Кече күндүзү кайсы бир жерден 17 миллион уже чогулган болчу. То есть мурда күнү же кече. Ошол. Эми Кудай бурса бүгүн кечинде кыргыз элине ишенем, уже бүгүн Асландыкы да жабылып калат. Андан кийин дагы бир жалгыз бой, апасы жалгыз бой деп айтып калышты, бирок толук маалыматым жок. Байхан деген дагы бала чыкты. Байхан инвестиста чыгып келатат. Байхан кече бул жөнүндө мен видео чыгаргам, что уже иншалла кыргыз элим Асланды 2 күн, 3 күнгө жеткизбей эле рекорд менен жабып коет экен депчи. Уже мен уже Байханга деле өтүп, уже Байханды баштай берсек болот экен деп ошол боюнча кече видео чыгаргам. Буюрса бүгүн эмес, уже эртең мен уже Байхандыкын баштай берем да. Баштай берем дегеним кандай, эми аздан болсо да видео чыгарып, даяр наклейкаларды уже 7 областка чейин жиберип, ар бир таксистерге уже чаптатырып, ар бир сиденьянын арттарына QR коддор менен койдуртупчу. Жакшы. Негизи эле Рамазан айында да ушундай жакшылык кылып жаткан, албетте соопчулук көбүрөөк табуу мүмкүнчүлүгү бар. Анан сиз таң калтырган кимдер болду? Мисалы үчүн $2000 дедиңизби? 2 миллион сом. 2 миллион сом, Андан сырткары дагы таң калтырган, жардам бергендер кимдер экен?
аябай көп. Мен көрөм Мен- кичинекей кыздардан баштап өздөрүнүн чогулткан копейкаларынан бери алып келип берип атышат. Ооба. Моменттер болуп атат. Баягы өтүп бараткан жаш балдар мороженое жеп барат да, ушул көзгө жаш тойдурду да. Анан эмне десек, биз таксисттер менен баягы сүйлөшүп турсак, чөнтөгүнөн 7 сом чыгарып, 7 сом берип атат да. Хамзага депчи. Хамзага деп таштады, камераны ачкыча кетип калды. Ушундай моменттер аябай болду. Анан эки бала жаш, кичинекей эле балдар да, бөбөктөр. Кичинекей кыз менен экен, кызы чоңураак. Ошо турсак эле тоже 20 сом бул Асланга, Хамзага бөлүп берип коебуз деп мындай таштап кетишти да, мындай өтүп баратып элечи. Ушу жаш балдардан берчи. Анан негизи эле кыргыз элин бир мактап кетчү нерсем бар. Бул Келиңиз кененирээк айта бериңиз. дүйнө жүзүнө биз рекорд коюп салдык да. Мен муну изилдеп чыктым, себеби дүйнө жүзүндө бул нерсе болду дейт да. Даже Америкада же бир башка жактарда 3 суткада бул 214 миллион чогултуп салыш бул оңой нерсе эмес экен да. Башында Аскар айтканы өтө туура болду. Мен деле ишенген эмесмин, эми канча фонддор менен жүрөм, бир дагы ошол кылган эмелерибизден эми бир эле жыйынтык болду. Жана Человек маска келип калган моментчи, ошо менин видеом көрүп Человек маска келип үй алып бергени. Ошол эле мени кубандырды. Калган кылган кайрымдуулуктарыбызда, кылган кайрымдуулук иштеринде баягы ушул баягы ошол адам да уже толук кандуу болуп кете элек да. Ушул өкүндүрөт. Бирок бул жерде мени сүйүндүргөн нерсе, баягы мировой рекорд койдук да. Чындачы 214 миллион бул 3 сутканын ичинде, ровно 3 сутка, 4 сутка эмес, 3 сутка толук уже чогулду да. Андан сырткары дагы 5-6 машина еще канчалаган буюмдар. Элдер үйүндө сувенирлерин алып келип атышты, колунан келгенче. Кече күнү 80-90 жаштагы энекебиз жанагы ширагын алып келди. Шырдак. Шырдак. Ошондо эме кийиз. Кийизди алып келип таштады. Эми бул болгонун берип атышат да. Менин подписчигим чалып кече күнү ошо бир тайым бар деп тай беришти. Аны көрүп кол коштолары дагы биз дагы беребиз. Анда кезек Байканга келсин деп Байканга алып калдык. Бул байкебиз да Кабзага деген экен, Байканга буйруптур. Байканга алып кеттик. Да толтура токмоктон чалгандар аябай көп болду. Машина берет элем дегенчи. Аны келиңиз, Аскардын өзүнө тапшырып берсеңер болот. Сатып алып чаксын алып келип берсеңер болот. Деген эмелерчи. Эми буяка связга чыга албагандар баягы мага связга чыгышат да, эми общий эле баягы көрүп атышат да видеолорду. Ушунун баардыгын ким эми баягы иликтеп, тактап коюп атат? Акчалардын баарына. Акчалардын баарына ответственность бул жерде Амирсап дагы айтып атпаймынбы? Аскар өтө чоң ответственность анын мойнунда. Бул өтө чоң ответственность. Анан ошол жерде Руслан, Хамзанын атасы, ал деле жардамда Асланга доконца туруп берем деген, Асландын атасы Самарбек. Ушул үчөө, анан албетте Атакул байкелер тоже ответственность, бирок эми алар башка региондордо жүрөт, бирок Амирсап болуп эметилген бул Аскар да. Дагы кошумчалап кетчи, ошол жерде Аскардын жигиттери, жана Бек, Нуржигит деген жигиттер, Али, ушуларга да терең ыраазычылык. Ошол ответственность да. Бирок жалпы король мындай турган, ушунун бухгалтерия деп коеюнчу, главный бухгалтерия бул Аскар да. Бүт ответственность Аскардын мойнунда, жоопкерчиликтин баарычы. Ошого Аскарды мактап кете алам бул жерде. Мисалы үчүн көбүнчөсү көрүп атабыз, ырчылар, чыгармачылык чөйрөдө жүргөндөр, спортсмендердин баардыгы келип атат. Алар чакыруу менен келип атабы же өздөрү эле? Жок, бир дагы Же чакырып таштадыңар беле? Бирөө дагы чакыруу менен келген жок. Бирөө дагы чакыруу менен келишкен жок. Ушуну кайталап өтүп кетейин. Мынакей кыргыз элим, бир дагы ырчы, бир дагы спортсмен, бирөө дагы медийный инсандардын бирөөсү дагы чакыруу менен келген жок. Өз ара мага связга чыккандар болду, өз ара Аскарга келгендер болду. Айтпай эле ачыктап, кепка кийип, кирип барып эле Аскарга таштап видео тартпалы деп чыгып кеткен артисттер болду. Ошол спортсмендер, Оралбай мисалы улуучу боксерубуз, Акжол, Жоламан баары эле келип ушу кымбат баалуу өзүнүн. Эми бул ал жерде мисалы Акжол, Жоламандарды айтып кетсек, формасын берип атат да. Бул форма ал инсан мисалы 2 миллион, 3 миллион берип койгондо эле кудурети жетет да. Ооба. Бирок менин формам андан да кымбат баалуу ушул аукциондо миллиарддаган долларларга сатылсын деген ниетте ырымдап ошону таштап кетип атат да. Бул өтө чоң сыймык да.
Ошол. Жакшы. Кече жакында эле мага да ушул сыма оорусу менен ооруган балдардын ата-энелери кабарлашып калды. Ушул коомчулукка чыга алган мүмкүнчүлүгү барлардын гана балдары каралып калып атат, биздин балдар каралбай калып атат депчи. Бир эмес 2 баласы сыма менен ооругандар бар экен да. Алдыдагы пландарыңыздар эмне болот? Эми 3 баланыкын буюрса жапсаңыздар, кийинки кадамдар. Бул боюнча мен лично өзүмө жооп берейин. Мен бул күнгө чейин 1 жылдан бери аты жок киши фонду менен жалгыз бой энелерге жана оорукчан балдарга колман келишинче видео тартып, колман келишинче видео резонанс кылып келгем. Как Алтынай Зайка сыяктуу эле. Бул жерде эми могу 3-сү бүткөндөн кийин мен дальше деле өзүмө жооп берейин. Колман келишинче видео резонанс кылып келе берем. Колдон келген бересиз. Ооба, колман келишинче да. Эмне үчүн жалгыз бой айымдарды жардам берейин деп чечтиңиз? Себеби азыр көпчүлүк эле айтып калышат да, мүмкүнчүлүгү бар, бирок жардам алып эле отура бергендер бар депчи. Келе деп улам сурагандар бар, аны эми көрүп эле атпайбызбы? Ооба. Акчалай бербей, балким башкачараак жардам берип жүрөсүз. Жок, акчалай бербейбиз. 1 сом да бере албайбыз акчалайчы. Биздин аты жок киши деген фондубуз бар. Өзүбүздүн WhatsApp группа бар. Бул түзүлгөн WhatsApp группа. Буну как мен баягы человек маска сыяктуу кылып түзөм дегем да башындачы. Ошо чоң спонсорлор мурда башында ошол бир спонсор бар экенбиз. Ошо 30 000 сом акча берип, ана атымды айтпага дегенде мага жүрөк аябай зырт эткен да. Ушул акчаны баягы муктаждарга колон келишинче бер депчи. Анын үстүнө биз таксистер группасы менен, өзүнүн таксистер жамааты бар. Ошол группа менен акча чогултуп, общий сумма 60 000 сом акча чогулган. Анан продукт алып келип 10-15 үй бүлөгө таратып бергенбиз. Өтө аябай сгущенкаларына чейин прям сонун кылыпчы. Анан ошол күнү эле уже меники фонд ачылган. Анан эми барып көргөндө, мен буга чейин деле жана фондторго барчым да. Барсаң, каждый второй биздин энелердин күйөөсү жок да. Эмне болду десең эле баягы эле ичип кеткен. Бир өлүп калган деп айтылбайт, же бир кетип калган деп айтылбайт да. Тирүү эле, бирок мындай тирүү жардам берет да. Анан аты бар, заты жок да, мындай кыргызча айткандачы. Анан барсак эле ошол айтыла берет да. Эми снимка менен камерамен кирип барам. Кирип барсам эле уже баягы ыйлап, кучактап, мындай эми аял кишиге баягы внимание, забота керек го. Анан мындай сразу байкайсың да, мындай эркектин баягы энергиясын каалап жатат депчи. Сразу эле жаш эле кыздар, жаш келиндер, 2-ден 3-төн баласы күйөөсү боюнда бар кезинде тепкилеп салган. Менин видеолорум чыккан бул боюнчачы. Көрсөңүздөр деле болот. Бирөөнү бычактап салган, качып жүрөт. Элементарно Кара-Балтада да бир окуяны айтып берейин. Съемочный группа биздики аябай ыйлаган. Прям отуруп алып ыйлаган. Ал жерде биздин WhatsApp группадан таксистер бар болчу, 6 бала барганбыз. Кадимки эле сарай. Биз мал баккан эле сарайда. Мал баккан сарайда самандарды коюлган. Жаан жаап аткан болчу, ошол күнү крышадан суу тамчыда. Самандарды, биягы эми тезектер жатат. Ошо самандардын үстүнө жанагы кийизди салыптыр. Анан 4 кызы бар экен. 4 кызы менен ошол энекебиз ошол жерде калды да. Жүрүңүз, моундай кылалы, тигиндей кылалы десек, мен корком дейт, күйөөм бычактап кеткен дейт. Иштей албайт экен, бычактаган айынан шрамы деле турат. Оозунан түкүргү чачырайт экен да, баягы сүйлөгөн сайын ошон үчүн жумушка албайт экен. Эми колубуздан берген жардамды таштап, телефон номерларды таштап, андан кийин чалып атты, андан кийин уже связь үзүлдү. Мындай эмелер айта берсек өтө көп. Мен ошол себептен жана концентрацияны эми башка кимге жардам берсин? Жалгыз бой энеден башкачы. Башка адамдардын ал мүмкүнчүлүгү бар. Эркектерге жардам берейин десең, эми туура оорубаган ким бар? Баарына жардам бере албайсың, оорубаган ким бар? Ошо только жалгыз бой энелерге биз каждый пятница күнү аткарабыз бул нерсени. Биздин өзүбүздүн WhatsApp группалар бар. Ошол жерден бизге келген SMS-терди группага жиберебиз. Ал жерден бир-эки адвокатыбыз бар, юристибиз бар. Алар такташат, кыз келиндер чалышып, видеобуз менен тактайт. Если действительно ушундай үйдүн абалынан эле көрөсүң да, муктаж, холодильникте эч нерсе жок, ушундай тяжелый состояние болсо,
минимум 2 үй бүлө да. 1 же 2 үй бүлө. WhatsApp группадан 200-дөн 300-дөн чыгарабыз. Пятница күнү жума намазынан кийин барып продуктылар кылып, ошол 2 үй бүлөгө жеткизебиз. Андан сырткары көбүнчө эле элдер менин офисиме таштап кетишет. Мен өзүм жеке таксопаркым бар, ошол жерде офисиме. Ошол жерге жана картошка, пияз, сахар толуп калат бир жумада элечи. Кийим-кечек өздөрү таштап кетет, мен баягы сторис чыгарып турам. Келип кээбилер 5000 акча таштап кетет. Ошол акчалар болушунча сразу иштетүүбөй, болушунча мындай созобуз да. Кече күнү мынакей 10 сом фонту деген жигиттерге да рахмат. Ошол жерде Нурбек деген жигит 25 000 сом бул жакка бөлүп берди, 25 000 сом бизге бөлүп берди. Ошону 6 ай 7 айга жеткизгиле деп. Алла ыраазы болсун. Демек, фонд иштебей калбаш үчүн ошентип бөлүп колдоносуз. Фонд иштебей калбаш үчүн эмес, бул жерде аял затынын үмүтү үзүлбөш үчүн. Негизи эле аял затынын үмүтү үзүлүп калат да, себеби бир баштап келип туруп бул нерсеничи. Анан мен может там заграничип кетем же башка жакта болуп калам, мен жокто уже видео кетпейт. Себеби мен жок, видеону эч ким алып бара албайт. То есть только мен команда бергенде видео алып барат, мен рухсат бергендечи. Мен жокто бербейм, потому что эртеси күнү эмне болуп кетет, эмне болбойт, буну эч ким билбейт да. Ошон үчүн аял затынын үмүтү үзүлбөш үчүн каждый пятницада биз бир үй бүлөгө жардам бердик, 2 үй бүлөгө. Кийинки келиси жаткан пятница дагы 2 үй бүлөгө, аны көргөн аялдар дагы жаза баштайт, жана сөккөндөр деле болот. Сен качан бересиң өзү деп. Ошону айтып атпаймынбы, баягы көнү алышкандар дагы бар да арасындачы. Ооба, жок, нагло эле чалгандар деле болот. Эми көңүл деле урбайсың, бирок видео менен деле айтпайм, мен бирок мынакей айтып коеюнчу. Негизи биздин WhatsApp группага деле мындай күлөбүз кедечи. Чалышат. Мен продуктларыма, картошка, пияз, анан 5 килограмм эт, анан мондой деп эле мындай баягы эле адрес билесиңер да деп голосовой жиберип коет да. Мындай билбейм, мен группага таң калып айтам группага делечи. Кыйкырбалы, урушпалы, макул. Кезек келгенде беребиз деп койгула депчи. Жакшы. Эми сиз ушунча айымдарга басым жасап калдыңыз. Негизи эле айымдардын жоопкерчилигин ала албаган мырзалардын айынан айымдар ушинтип калып аткан жокпу? Айымдардын жоопкерчилигин ала албаган мырзалар негизи эле көп. Себеби бешенен таман астына дейт да. Мисалы, бул жерге кичине эркектерге жана асат айтып кетсем. Ооба, мисалы күн чыккан, пайгамбар айтып атпайбы? Күн чыгат дейт. Күн чыгып, багымдат башталат, багымдат намазы башталат. Ошондон баштап куптан намазына чейин эркек көчөдө болуш керек да. Сен иштейсиңби, иштебейсиңби, короче, ушу көчөдөн ал сен ишиң оокатыңды таап келишиң керек, тамак ашыңычы. Кеч киргенде дейт, бул аялдын айтканы болот дейт, эми бунусун маанисин түшүнүңүз, Ай киргенде уже аялдын айтканы болот, сен уже аял менен 1-2 саат ойношуң керек, аял менен түнү менен эметишиң керек, эмелер кылышың керек, анан болду ошентиш керек деген. Ар бир нерсенин өзүнүн милдетин бериш керек да. Бул нерсе өтө жоопкерчиликтүү нерсе. Любой аял заты бир күнү баягы жүрөктөн туңулганда бул ошо таштайт да. Аял заты эмне үчүн сүйгөн адамына берет. Кулак менен сүйөт деп коебуз го. Бирок кулак менен сүйгөндө ал барып эле ар кайсы менен мындай жата бербейт да, ачыкча айткандачы. Негизи аял киши сүйгөн үчүн өзүнүн децинациясын берет да, мындай айткандачы, мындай тил менен айткандачы, ошого өзүнүн бүткүл дүйнөлүк эмесин багыштайт да. Эркектер кандай сүйөт? Ал минуталык да. Көрдү, болду, көзү ыргытылды. 5 мүнөттөн кийин кайра башкага. Ошол себептен бул эркектерде ответственность болуш керек. Эмне себептен талак маселеси, бизде мусулмандарда талак маселеси эркектерге берилген. Себеби эркектер оор басылыктуу, эркектер ушу акылдуураак аялдарга караганда. Эркектер ушундай күчтүүрөөк болот деп эркектерге берилген да. Ошол да, эми бул жерде ажырашуу, бул маселелердин баары мен ойлойм ушу көбүнчө эле ответственность эркекте да. Талашпай, урушпай болду, көчөгө чыгып басып кетип калыш керек, болду, ошол да. Кулак менен тынч. Ооба, кулак менен тынч. Негизи айтып атпайм, жана сагынуу болуш керек да, сагынуу болуш үчүн эркек киши көчөдө күндүз көчөдө болуш керек, кечиндеси үйдө болуш керек. Болду ушул эле да. 6 саатка үйгө кир, укта, тур, ишиң бүтүр, болду, чыгып кет, болду. Жакшы. Анан азыр өзүңүздүн айтып калдыңыз, бир топ таксисттер дагы бар депчи, жардамга кол сунуп жүргөндөр. Эми алардын алдыдагы пландары менен бөлүшүңүз, өзүңүздүн алдыдагы пландарыңыз жеке бизнес жагында болобу балким? Таксисттер менен болгон план буюрса
эмне план мисалы да таксистер мененчи? Мисалы үчүн балким дагы кайрымдуулук жагын дагы да болсо көбөйсүздарбы же башка пландарды түзөсүздарбы, проекттер менен иштейсиздерби? Кайрымдуулук жак фондубуз бул ошол биз азыр дагы таксистер менен команда түзүп жатабыз. Бул командалар түзүлүп, полный бүткөн соң бул проектти жети областка чейин таратайлы дегенбиз да. Негизи Эстафета катары. эстафета катары, мисалы Несахар борбору деле, Несахар долбоору деп коебуз. Ал деле Дадановго кетти, Алишерге кетти, ушинтип кетти го. Мен деле ишенем, что аты жок киши проектим мен эми өзүм алып кете албайм мунучу. Чында кол бошой калат экен. Анан буну эстафета катары уже берилет. Мо бир айдын ичинде берилет. Өткөн айда беришкен эле, бошой калдык. Могул айда уже өткөрүп берилет. И уже Ошко чейин, Жалал-Абадка чейин ушул фонд өнүгөт го деген ниеттемин. И самое главное, бизде эмне, мисалы башында мен мэрия кат жазайын дегем. Бишкектен ушул разрешение офис алып бериңиздер депчи, что биз налог төлөбөйлү деп. Эми ушул сыяктуу өз негизи фонддор налог төлөбөйт. Негизи ушул сыяктуу нерселер да. Местага аренда төлөбөйлү дегенчи. Потому что башка кайрымдуулук менен иштеген фонддорду мисалы угуп жатасыздар да 25-30% алат. А бизден бир сом алынбайт да, бул жөн эле бар видео тартып кетиш. Ошол себептен биздин командада деле жана ордун таксисттер бар, башкалар бар. Бул Алла үчүн жардам берем деген инсандар да. Буларга келип 10 000 сом берсең деле албайт, чындачы. Жок, өзүм Алла ыраазы болсун үчүн депчи. Мынакей арендада жүргөндөр мына кечээ Ысык көлгө чейин барып келишти. Арендада жүргөн жигиттер жана аренда менен чыгарышым керек, иштешим керек эле дебей, ошо Ысык көлгө чейин барып келишти. Алла ыраазы болсун ушуларгачы. Ошол эми бул проектти эстафета катары өткөзүп берилет. Аты жок киши деп көбү суроо берет. Эмне себептен аты жок киши депчи? Сурайын дедим мен дагы. Көбү аты жок киши деп эмне үчүн ушул суроону көп берет да. Аты жок киши, мен өзүм маска тагып чыгайын десем, менин голосум уже элге таанымал. Бул биринчиден. Экинчиден, башында айтып өттүм, 30 000 сом бирөө таштап кеткен болчу, бир жыл мурун депчи. Бул аты жок киши деген, мисалы бир үй бүлөгө кирдик. Ушундай биздин депутаттар деле бар негизичи, беришенчи. Бир үй бүлөгө кирсек, ошол үй бүлөнү мындай бутка тургузуш керек да. Анан ошого себепчи болот турган ким? Кыргыз эли да. 10 сомдон 20 сомдон салып аткан. Алардын аты айтылбаш керек да. Түшүнүңүз да. Ошол моментте мисалы бир видеону чыгаргандан кийин кээ бир байлар келип калат. Менде мисалы спонсорлор бар, Аллага шүгүр. Прямой мага чалышат. Чектерин жөнүтүшөт дажычы. Мына 100 000 кетти, 50 000 кетти деген моменттер болот. Редкий случай, бирок болот да. Атымды айтпа дейт. Мисалы ошол моменттерде баягы мынакей аты жок кишиден деп көрсөткөн да. Бул как человек маска катары эле да. Сон анан эми негизи эле азыр фонд менен да иштеп жатыпсыз. Анан мурункудай болуп нерстенбей кыйкырбай калдыңызбы? Таксисттердин үнүн жеткире алдыңызбы деги эле? Жок, нерстенген кыйкырган эми башында бул нерсе таксиде жүрүп ал убактар өтө кыйынчылык күндөр болчу да. Аллага шүгүр эми азыр баягы мына машинабыз деле өзгөрдү. Чоңойдук. Ооба, чоңойду. Эми күн өткөн сайын уже пландар, күн өткөн сайын бүт таксистер менен маектешип, уже өзүбүздүн баягы жеңилдик болду да бизгечи. Ал убактар бири-бирибизди тааныбайбыз. Бир дагы такси блогер жок эле ал кезде. Ошол кезде кимге дартыңды айта албастан чентире кырып айтып келчик да. Таксистер үнүн жеткизипчи. Эми Аллага шүгүр, бирок азыр өзүбүздүн канчалаган таксистердин башы бирикти да. Бир аз мактана кетейин. Бо. Ооба, келиңиз. Мактана кетчү нерсе ошол Бишкек таксистердин башы бириктик. Бизде азыр 4-5 группа бар. Өзүм ачкан группалар. Жардам такси Бишкек, СОС группа Бишкек, Про Бишкек, такси Бишкек. Ушул группалардын баары Фит клуб, ушул Саната клуб деген. Бардык группалар, ушул такси группалары ачылган, мен өзүм ачкам. Бул качан 2 жыл мурда ачылган группа. 2 жылдан бери казыркы чогулган адамдарыбыз 5000. И баарыбыз ал жерде ынтымактабыз да. Бирөө дытып болуп калса, Алла шүгүр таксистерчи. Сразу да момент 500 сомдон 100 сомдон колдой берип чыгарабыз, сразу эметебиз.
бир какой-то Куран окутуу болуп калса, ошол жерден эле сразу 100 сомдон чыгарып барабыз, койду алабыз. Койдун башына алып, кан чыгарып, кой сойгуп, кан чыгарып коебуз. Ама мурда бул нерселер жок эле да, чындачы. Азыр өтө ынтымактабыз. Канча таксилерге нападение болот, акчасын төлөбөйт, жана ушундай болот. Ал жака биздин сос группалар бар. Канча балдар сразу жетип барышат. Локация жөнөтүп иштейбиз да. Аябай мындай сүйүнүп, аябай кубанычтамын. Ошол себептен мен азыр мына группага да кирбей койгонун себеби ошол. Мына мактана кетейин дебедимби? Башында мен таксилердин баягы видео менен келип атканда, TikToктон жаңы чыгып келип атканда, мындай группалар жок эле да. Ар бир группага кирсең 8 адам бар. Бияка кирсең 3 адам бар. Анан бирөөгө кирсең, ал бул таксопарктын группасы, анан бул команданын группасы, ушундай болуп бөлүнүп калчык да. Ар биринде 20 ашык адам жок эле. Ошол кезде мен TikToктон эме берип, ссылка берип, жалпы Бишкек таксилери киргиле деп, анан ар бирөөнү текшерип киргизгенбиз. Ошол текшерип киргизген эмелер азыр 1025 бир группабызда. Экинчи группабызда дагы 1000 паланча. 1025ден ашык батпайт экен WhatsApp'качы. Ошентип бизде 6 группа чогулган. Бири-бирибизге баягы информация жетип турат бат элечи. Еще Ош облусунда дагы буюрса ал жакта да ушул группаны чоңойтобуз. Иншалла менин ниетим эле таксилердин башы дилингде болсо деген да. Мен ушул эле ниет да. Мисалы канча иштерди кылдык, канча нерселерди кылдык, канча мынакей кайрымдуулук фонддорго только бул таксилер гана катышат ал жаккачы. Баргандар ошолор арендада барып жардам беришет, башка кылышат. Просто мен ушуга терең ыраазычылыкмын да. WhatsApp группа бул башында ошол мен башын бир аз болсо дагы, 20% болсо дагы Бишкекте ушу башыбызды бириктирдик го деген ниеттемин. Ошол. Жакшы. Дагы ушундай азыркы учурда ушундай бир ажиотаж болуп дагы иш кылып атсаңыз дагы алдында убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Рахмат. Жалпы элди Рамазан айы менен куттуктайлы, анан маегити жыйынтыктайлы. Ооба. Урматтуу кыргыз элим, дагы айталып өтөйүн ушул боюнча. Уже бул мировой рекорд койдуңуздар. Кыргыз элинин ушундай биримдикте экени бул ачыкчылыкка көрүнүп калды да. Өтө биримдикте ушундай мировой рекорд койдуңуздар. Орозоңуздар. Биз жөн эле бул иштерге себепчи болуп бердик. Жөн эле себепчи. Аз болсо да бир аз кызмат кылып бердик. Сооптун баарын акча салган силер алдыңар. Баарынча. Кыяматта берерсиңер бир аз. Ошол орозоңуздар кабыл болсун. Барыңыздарга жалпы Рамазан айыңыздар менен келе жаткан Айт Арапа, ушул Нооруз майрамыңыздар менен ассаламу алейкум. Саламатта калыңыздар.